эстейбиз, биз унутпайбыз. Жалал-Абад шаарында мына ушундай уран менен улуу жеңиштин 78 жылына карата өлбөс полк жөө жүрүшү өтүүдө. Болдо беркиндик аянтынан жеңиш эс алуу багын көздөй баратат. Бүгін улуу жеңиш күнүн 78 жылдык майрамына карата Жалал-Абад шаарында дагы өчпөс полк жүрүшү болуп атат. Бул жүрүшкө бардык мамлекеттик ишкана, жеке жарандар майрамдык маанайда катышып атышат. Маанайлар жакшы. Майрам менен бүгүнкү улуу жеңиштин 78 жылдык майрам менен куттуктайм. Жерибизде ар дайым тынччылык болсун, аманчылык болсун, эч качан согуш болбосун, мамлекет өзөн өсө берсин. Аябай жакшы өтүп жатат, аябай кубанычтабыз. Ал эми элиме айтарым, кыргыз элинде тынчтык болсун, кыргыз элин жеңиш майрамы менен куттуктайбыз. Кыргыз элим ар дайым жеңиштин үстүндө жүрө берсин, кыргыз жерибизде токчулук, молчулук болсун. Патриоттук рухта дайым эле чыгабыз. Бул деген биздин жашоодо ата-бабаларыбыз биздин ушундай бир тынчтык асман, сонун жашашыбызга себепкер болгон аталарыбыз майрам үчүн чыгабыз. Бул биздин Кыргызстандын ата мекен согушта катышкан героюбуз болот. Малюшенко Федорович. Ошону көтөрүп чыгып атабыз. Майрамыңыздар менен баардык элди куттуктайбыз бүгүнкү майрам менен. Sol, bu, adam, sağ. Спасибо вам за великий праздник День Победы. Победа будет за нами. Спасибо. Я предлагаю вам Худобар, Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Худобар, Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Худобар, Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Если вы будете стараться повторить нетрудный религии, вы будете до моей жизни жить до 110 лет. Спасибо
Провинция Киргизстана чудеса создает Жалабаде. Уже не поймут, что делается с Жалабадой. Чудеса. Чудеса. Кирпичный завод сделали. Чудеса. Курорт строит дома высотные. Улуу жеңиштин 78 жылдыгын биз менен саналуу гана ардагерлерибиз майрамдап жатат. Алардын катарында Жалал-Абад шаарынын жалгыз согуш ардагери Сафин Гафан жана концлагер туткуну Валентина Семененко бар. Жараткан Аллахым сиздерге бекем ден соолук, узак жана берекелүү өмүр берсин. Ардагерлерибизге ар дайым сый көрсөтүп, алардын эрдигин даңазалоо биз үчүн сыймык. Ардактуу ардагерлер, сиздерге улуу эрдигиңиздердин аркасы менен биз ачык асман алдында бейпил заманда жашап жатабыз. Сиздер кан майданда өлүмгө тик карап, орукта күн түн дебей эмгектенип, бизге жашоодогу эң баалуу белекти, тынчтыкты, бейпил жашоону, көз карандысыздыкты бердиңиздер. Сиздердин эрдигиңиздер, сиздердин эмгегиңиздер эч качан унутулбайт. Урматтуу мекендештер, өлкөбүздө тынчтык, элибизде ынтымак, биримдик болсун. Майрамыңыздар менен куттуктайм. Мындагы апатка Жалал-Абад облусунан 30 миңдей адам катышып, анын 18 миңден ашууну кайтпай калган. Жыл сайын 9 май ошол мезгилдеги бүткүл союздаш өлкөлөр менен катар көп улуттуу кыргызстандыктар үчүн да маанилүү күнгө айланган. Согуштагы каармандыгы үчүн Кыргызстан боюнча 72 жоокерге Советтер Союзунун баатыры наамы берилген болсо, алардын 7-си Жалал-Абад облусунун тургундары болушкан. Бүгүнкү күндө облусубузда улуу ата мекендик согуштун 9 катышуучусу, оруктун 14, бир концлагердин туткуну жашап жатат. Эң өкүнүчтүүсү жылдан жылга алардын катары суюлуп бараткандыгы. Андыктан жеңиштин баркына жетип, ардагер аталарыбызды урматтап калалы. Бул жылы президентибиз тарабынан жеңиш майрамына карата согуш ардагерлерине 100 миң сомдон акча каражаты тапшырылды. Облус өкүлүнүн резервдик фондунан согуш ардагерлерине 20 миң сомдон, оруктун эмгекчилерине 5 миң сомдон акчалай колдоо көрсөтүлдү. Аны менен бирге жергиликтүү бийликтер тарабынан да материалдык жардамдар берилип келет. Кадырлуу ардагерлер, урматтуу Жалал-Абад облусунун тургундары, баарыңыздарды дагы бир ирет улуу жеңиштин 78 жылдыгы менен куттуктайм. Жергебизде эч качан согуш болбосун, ар дайым тынчтык болсун, элибиздин ден соолугу бекем болсун, мамлекетибиз өнүп өскөн мамлекеттердин катарына кошула берсин. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Бүгүнкү күн биз үчүн эң улуу, эстен кеткис жана баарыбыз сыймыктанчу күн. Анткени улуу жеңиш биздин нечендеген элдерибиздин көз жашы менен, миллиондогон адамдарыбыздын каны менен пайда болгон улуу майрам. Биз ар бирибиз ошол бизге бүгүнкү бейпил күндө жыргал жашоону тартуулап кеткен ата бабаларыбызды жүрөгүбүздө терең сактап, аларды барктап жана даңазалаганга милдеттүүбүз. Мен ушул убакыттан пайдаланып, бүгүнкү күндө биздин ушул согушка катышып келип, биздин арабызда жашап жаткан, ошол эле мезгилде апаат күндөрдө биз орокто эмгек кылып, биздин жашообузду уланткан бардык ардагерлерге башымды ийип таазим этем. Майрамыңыздар менен биз бүгүнкү бейпил жашоону барктап, тынчтыкты барктап, биз баарыбыз ынтымакта, биргеликте жакшы жашоону улантышыбыз керек. Сөзүмдүн аягында
өлкөбүздө дайыма тынчтык болсун. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Жараткан Аллах өзүнө чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбызга, үй бүлөдөн, сахабаларына Аллахым сенин саламың салаттар болсун. Аллахым ушул ата мекенди согушта элим жерим деп жанын аябаган, ошол жерде курман болуп кеткен ата бабаларыбызды Кудайым жаткан жерлерин бейиштин бактан бир бак кылгын Кудайым. Аллахым аларды дагы рахматыңа, мээримиңе алгын Кудайым. Кыямат күндө сүйүктүү пайгамбарыбыздын шафаатына насип эткин Кудайым. Ошо согушка катышып калып калган ардагерлерибизге Кудайым дагы узак өмүр берген Кудайым, чын ден соолук берген. Мына бу жерде балдары ошо жерде курман болгон ата баланын сүрөттерин кармап турган балдарына дагы аталарын да эр болуп, аталарын да мекенге кызмат насип эткениң. Мына ушу иш-чарабыздан бардыгыбыз таасирленип, бардыгыбыз элибиз үчүн, жерибиз үчүн мекенчил болуп, ак кызмат өтөштү Кудайым баарыбыз насип эткин Кудайым. Ааламга тынчылык берген, ошонун катарында Кыргызстаныбызга да тынчылык берген Кудайым. Ар дайым бейпилдик болсун, тынчылык болсун, эч качан согуш болбосун Кудайым. Кыяматка чейин мамлекетибиздин желеги желбиреп турсун Кудайым. Мамлекетибизде дайыма тынчылык басмаңыз ачык болсун. Баарыбыз дуалар, тилектерибиз Кудайым кабылган болсун. Эки күн саабат кылган болсун. Саллаллаху аля набийил карим Мухаммад ва алейхи ва сахбе эжмаин. Валхамдулиллахи роббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин.